Урматтуу устаздар, урматтуу дамлалар, урматтуу диний кызматкерлер, баардыгыңыздарды куттуктайбыз. 2025 жылдагы улуу ибадатыбыз болгон ушул ажылык ибадатын аткарууда мусулман бир туугандарга мындай жол башчы болуп, ажы башчы болуп, буйруса сиздер тандалып алындыңыздар. Мына Кудай Таалам насип эткен экен. Эми Кудай кааласа ушул ажылык ибадат бүткөнгө чейин жараткандан суранып туралы. Алла ден соолук берсин. Кырсыктардан, балейлерден, казалардан алыс кылсын. Алла Таалам иншалла бу жылкы улуу ибадатка барып кызмат кылууну насип этсин. Эми албетте ошол мусулмандардын ичинен баягындай жетекчиликте иштегендер барып калат, коомдук ишмерлер барып калат. Анан келгенден кийин ошондой чөйрөдө аралашканда алар мындай карап туруп, ажыга барып келди деп башкача кабыл алат экен да. Аны бакыт устаз жумаларга барып өтүп атаса, башкача кабыл алат экен. Анан башкача кабыл алып аткан деле жанагындай туура эмес кыялдарын көргөндө ренжип калып атат дейт да, коом ренжип калып атат. Мына умрага деле көбү барып атат. Анан кийин коомдун ичинде башкача сөздөр айтылганда биз ренжип калып атабыз. Ошондой кылбай, жанагы барып ибадатын аткарып жүргөндөргө мындай таасирлүү баяндарды айтып, ошол жактын мисалы Хира үңкүрүнө барганда ошол Курандын нуру менен нурдана тургандай ушундай түшүндүргүлө дейт да. Карасаңыз Хира үңкүрү деп айтып атат таксырым. Жабалун нурдучу. Демек ал киши сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баянын да окуп атканынан белги берет да. Хира үңкүрүнө барганда Куран түшкөн жер, анан ошо Курандын нуру менен кичине нурдансın деп айтып атат да таксырларым. Анын сыңарындай буйруса иншалла урматтуу устаздар, албетте жоопкерчилик чоң. Кудайым буйруса ошол ажылыкка чейин сабактар уюштурулат. Ошол сабактарда биздин ажы башчыларыбыз аябай жакшы көңүл буруп сабактарды өтүп бериңиздер. Анан сабактарды өтүп атканда дагы азыр интернет булактарынан мен көрүп калам да, мындай жакшы баягындай проекттер менен өтүп аткан устаздарды көрөм. Мисалы Ош областы Абдумалик деген дамла бар. Аябай сону түшүндүрөт экен да. Ошондой бир таасирлүү сабактарды өтүшүбүз керек да. Өмүрүндө алгачкы жолу бараткандарга чындап эле кыйын болот. Анан умрага барып же мурун ажылыкка барып келгендерге кичине жеңил болот да. Иншалла. Эми Алла Таалам ийгилик кааласын, ийгилик берсин устаздар. Азыр биздин ошо жолдош ажекебиз калган шарттарды түшүндүрүп, бир гана сиздерден биз суранып кетебиз. Ушул штабка жакшылап моюн сунуп бериңиздер, итаат кылып. Исламдагы эң чоң принцип итаат билесиздер. Баягы шикаяттын бардыгы урушунун жыйынтыгында мен угам да. Мына бул жылда бир 2-3 ажы башчыны карадыңыздар, 2-3 ажы башчыны карадыңар. Эми жүрөгүм ооруду. Кызмат кылды да, бирок анча-мынча кемчилдик кетирди, бирок эми жоодо жазылып калыптыр да. Баягы одоно мамиле же болбосо жанагындай чоң кемчилдик кетирип алса 5 жыл ажы башчылыкка тапшыра албайт деген жоодо каралган да. Эми ошондой илинип калбаңыздар. Мен канчалык шафаат кылып, койгула, мындай кылалы, тигиндей кылалы дегенибиз менен жоодо жазылып калыптыр. Анан ал нерсеге илинип калбайлы. Эми урматтаган, сыйлаган дамлалар бар, илинип калыптыр. Жүзүнөн өтө албай атабыз. Бирок жоо, тартип таксыларым. Ошону иншалла жакшы итаат кылып, жакшы кызмат кылып бересиздер деген чоң ишеним бар. Алла Таалам күч кубат берсин. Бул жыл жаңы ажы башчы болгондор барбы? Кол көтөрүп койсоңуздар, быйыл биринчи жолу ажы башчы болуп атат. Биринчи жолу, Аз да, анча көп эмес. Баргандар бар. Болду, рахмат. Ушул жаңы ажы башчы болгондорго билесиздер да, баягы самолетто тажрыйбалуу ажы башчылардан кошуш керек. Буюрса жакшы болуптур, ийгилик берсин. Бир гана суранычыбыз ошол, таксыларым. Куттуктоо менен биргеликте жоопкерчиликти сезип, жакшы кызмат кылып бериңиздер иншалла. Алла Таалам жеңилчилик берсин. 2025 жылдагы ажылык сапарын уюштуруу боюнча лицензия Ниязов Бакытбек устазга беришет. Машалла. Gel ustaz. Maşallah. Allah mübarek kılsın ha.
ibadattарды жеңил кылсын. Ошол ажы башчылык кызматын аткарып жүргөн мезгилде Кудай Таалам сиздерди колдоп, ibadattарды аткарууду Кудай Таалам жеңилчилик берсин. Аллахумма фтах бейнана ва бейна кавмина бил хак ва анта хайрул фатихин. Аллаху